Кадамжай районунун Жеңиш айылында автоклавды газобетон чыгаруучу завод курулуп жатат. Курулуш материалын чыгарган ишкана 3 блоктон турат. Азыркы учурда А блогунда иш аяктап, жабдууларды жайгаштыруу жүрүп жатат. Основной биздин Германиядан келген оборудованиялар ушул блок Ага орнотулат. Ошондуктан блок Аны биринчи бетон иштерини бүтүдүк. А дальше уже бизде блок Б пландалуу ошол биз акырындап ошону чыгып кете беребиз. Блок Б'ны баштаганыбызда буюрса бизде дагы металлоконструкция иштери башталат. Уже биз мындай айтканда фронт работаларды ачып атабыз алдын ала. Азыр уже блок Ага биз акырындан Германиядан келген оборудованияларды киргизип, установка кылып, монтажга даярдасак боло берет уже. Ишкана жылына 160 миң куб метр продукция чыгаруу кубаттуулугуна ээ болот. Сметалык баасы 14,5 миллион доллар. Учурда Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан алынган 8 миллион долларга Германиядан жабдуулар алынып келинген. Орус-Кыргыз фондунан дагы ала турган 1 миллион долларыбыз бар. 1 миллион доллар келсе, калган Турциядан, Кытайдан келе турган, бул жерге коюла турган тегирмен, кыргызча айтканда эми автоклавдарды, анан котельный орнотуш керек. Ошолорго 1 миллион доллар каржайбыз. Андан сырткары ушул эле бар заводдун офисти, территорияны баарын ушул калыпка келтирүү үчүн өзү 4,5 миллион доллар өздүк каражатын биздин учредитель каржады. Калган мындан кийин бүтүрө турган дагы бизге 3,5-4 миллион доллар акча керек. Орус-Кыргыз фондунан тышкары. Аны Кыргыз мамлекеттик өнүктүрүү банкынан алабыз деп заявканы бергенбиз. Залогторду койдук. Азыркы учурда биз алардан жооп күтүп атабыз. Ошол келген болсо, буйруса, ушул жылдын 25 декабрга бүтүрөбүз деген пландар бар. Ишкана үчүн айыл аймактан 5 гектар жер берилген. Ишке кирсе аймакта гана эмес, облуста ири ишканалардын катарын толуктайт. Ошондой эле миграциянын агымын азайтууга болот дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Анткени 150 жаңы жумуш орду түзүлмөкчү. Өзүңүзөргө белгилүү көпчүлүк биздин жаштар чет өлкөгө миграция чыгып кеткен. Биз ошол эң биринчи ошол миграцияны жоюу деген максатта ошол жерде биздин карапайым элдер жумуш менен камсыз болуп, өз үй бүлөлөрүн бакса деген биздин эң негизги милдет. Андан сырткары ошол долбоор ишке ашкандан кийин айыл өкмөтүбүзгө жыл сайын ошо бир 25 миллиондон 40 миллионго чейин бизге киреше кирет. Ошонун негизинде биз айыл өкмөтү дагы бир айыл статусудан бир шаардык деңгээлге чыгарсак деген өзүбүздүн чоң алдыбызга койгон максаттарыбыз бар. Кирпичке альтернативдүү курулуш материалын чыгарган завод герман технологиясы менен курулууда. Дүйнөлүк стандартка жооп берген жогорку сапаттагы курулуш материалын чыгаруу пландалууда. Өндүрүлгөн продукция алгач ички рынокто сатылат. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.